Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Facebook социалдык тармагында кантип сурамжылоо жүргүзө алабыз, ошол боюнча болмокчу. Ал үчүн сиз Facebookка катталган болушуңуз керек. Facebook'ты ачабыз. Мына биз өзүбүздүн баракчабызга келдик. Бул жерден сиз өзүңүздүн жеке лентаңызда, жеке лентаңызда сурамжылоо жүргүзө албайсыз. Ал үчүн сиздин өздүк группаңыз болуш керек. Мисалы үчүн азыр биз санариптик педагогика деген группада опрос жүргүзүп көрөлү. Ал үчүн напишите что-нибудь деген жерге суроо жазабыз. Мисалы үчүн онлайн окутууда кайсы программа суроону жазгандан кийин бул жерден дополнение публикаций дегенди басабыз. Бир аз төмөн түшсөк, бул жерден опрос деп чыгат. Опросту тандайбыз. Бул жерден вариант, мисалы үчүн Google форма, экинчиси Bandicam, Pricam, экөөсүн бир эле жазайын. Кийинкиси Kahoot, примерге жазып атам. Андан кийин вариант кошуш үчүн добавить вариант дегенди тандасак болот. Бул жерден мультиурокту кошоюн. Сайт болсо дагы. Андан кийин бул жерде добавить вариант дегенде ошол колдонуучулар өзү вариант тандайт. И биз бул жактан опубликовать дегенди тандайбыз. Мынакей биздин публикациябыз ошол группага жарыяланды. Эми жооп бериш үчүн бул жерден Google форманы тандадым. Kahoot'ту дагы, Pricam жана башка мультурокtu дагы вариант бул жерден, мисалы үчүн мен Google Classroom менен иштедим. Андан кийин туура эмес жазып койдум азыр ушул жерде. Дагы бир эме жазып коеюн, мисалы үчүн videourok.net. Ушинтип опрос жүргүзсөңүздөр болот. Окей. Мынакей биз улам ошол канча жооп келди. Мына жерде мынакей голос бер. Канча жооп келгенин көрүп турсак болот. Эгерде кааласаңыз, бул жерден ушул опросту өчүрүп коем десеңиз, бул үч чекитти басасыз. Андан кийин бул жерден удалить дегенди тандап коесуз. Удалитти басабыз. Биздин опрос өчтү. Удалить. Мынакей биздин опрос өчтү. Ушинтип Facebook аркылуу сурамжылоо жүргүзө алсаңыздар болот.